Maşallah. Ушул Араб Биртуганыбыз каржылаган азык-түлүктүн курамына 2-3 килодай күрүч кирет, 1-2 килодай шекер, 20 килодай un, печенье, хурма, томат, туз, 2 пачка чай, 3 литр май, 5 кило макарон, 1 кило пияз, 1 кило савискен. Анан коробканын ичинде келинка деген кетлап кесме экен, 5 кило. Машалла, машалла. Өтө жакшы. Өтө жакшы, машалла. Şeker, börüç, ketlap, un. Жүзүй билеге ылайык азык-түлүктү бир эле араб өзү каржылаптыр. Бир эле араб. Шул арабтын аты ушул жерде жазылыптыр. Германия енді қазір голланддар. Дилмурат Тамла дагы ошол жерде баш сабызда турат, ошол жерде амир сап болуп. على رسول الله. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekat. Aleyküm selam. Hurmatlı üyeler, karındaşlar, ağalar, avalar. Birinciden hoş gelipsizler. İkinciden ulu mübarek ay Ramazan ayı bardığınızlarga mübarek bolsun. Allah subhanahu ve taala kılıp jatkan ibadatlarınızdı, dualarınızdı özü kabul kılgan bolsun. Mınaki mamleketimizdin jetekçiliginin tuğra жүргүзүп жаткан саясаттын негизинде чет өлкөдөгү башка мамлекеттеги жашаган мусулмандар менен мусулман мамлекеттер менен мамилелердин жакшыргандыгынын себебинен мына Саудия Арабистанынан ошол араб бир туугандарыбыз, мусулман бир туугандарыбыз ушул Кыргызстанда жашап аткан ушул кем карч болгон турмушунда бир кыйынчылык болгон жетишпей жаткан үй бүлөлөргө атайын жардам иретинде. Эң негизги маселе бул Рамазан орозосунун саарлыгы, ифтарлыгы деп жөнөттү бу нерсени. Бул жөн эле жеп кете турган, жөн эле баягы жардам берип койду рахмат деп кете турган эмес, балким орозо кармап, эртең менен саарлык кылып ушул тамактар менен, кечинде ифтарлык кылып, ушул мусулмандарды баары жалпы үммөттү дуа кылышыбыз керек болгон тамак бул. Бунун өзүнө жараша жоопкерчилиги бар да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лам яшкурин нас, лам яшкуриллах." Адамдардын кылган жакшылыктарын билбеген адамдар дейт. Кудайдын кылган жакшылыгын да билбейт дейт да. Эми дайым эле ушундай акыбалда болбойсуздар. Оорулуулар айыгат Кудай кааласа, жаш балалуулардын балдары чоңойот. Али сиздер дагы дөөлөттүү бай болосуздар. Сиздер дагы анан балдарга айтасыздар, бир заман мусулмандар бизди ушундай кыйналган заманда таштап койбогон, жардам берген. Эми сен дагы мынакей пул таап, мал таап, бай болдуң, жардам бергин башкаларга деп балдарыңарды тарбиялайсыздар да. Бул бизге бир тарбия эмне деген? Ушул садака бериштин, жардам бериштин, ихсан кылыштын бир маданиятыны үйрөтүп жатат муну менен. Жөн эле жеп ичип кетпеп эмес, балким биз үчүн чоң бир тарбиялык мааниси бар. Аллах субханаху ва таала ушул
tamaқты ушул нерсени жөнөткөн туугандарыбыздын ичинде ооруп жаткан бир туугандар бар экен. Аллах Таала Кур'анда да айткан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы хадистеринде айткан, ооруларыңарга садака берип шифа издегиле деген. Садакада шифа бар деген, ошол оорусуна шифа издеп сиздерге жардам берип жатат. Өзү арабтардын өздөрүндө деле тамак ашка жетишпеген, кыйналган, айлап жылдап эт жебеген, айлап жылдап bir pomidor jebegen adamlar var. Bирок ошолордон ашырып, ошолорго да жардам берип, анан ошолордон ашырып мына ушул Рамазанда Кыргызстандагы биздин бир туугандарыбыз, кем каржы туугандарыбыз ушул орозо кармап биздин акыбызга дуа кылып койсо экен деп ушул нерсени жөнөтүп отурат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким Рамазан айында орозо кармаган бир мусулманды ифтар кылдырып кое турган болсо, ошол адамга орозо кармагандын сообу менен барабар сооп жазылат деген. Балким ошол сооптордон үмүт кылып сиздерге ушул нерсени жөнөтүп отурат. Ошон үчүн дуа кыласыздар, Кудай кааласа, Аллахым кабыл кылсын. Кудай Таала сиздерди да дөөлөттүү кылсын, бай кылсын, элге журтка жардам кыла турган жакшы балдарыңар чоңоюп жетилсин. Сиздердин да башыңызга күн тийип, көкүрүңүзгө шамал тийип дегендей жакшы турмуш келсин мамлекетибизге. Биз үчүн bu nerseni tarqatып берип атканда чоң таасир болуп өтөт да. Элибиздин ичинде шундай муктаж адамдар болуп туруп көпчүлүгүбүз билбейт экенбиз. Эмнеге кабар албайт экенбиз, карабайт экенбиз. Мына мындай бир жакшы иш-чаралардын үстүндө мына көрүп күбө болуп атабыз. Аллах Таала бардыңыздардын кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Дуаларыңызды кабыл кылсын. Ушул саарлык кылып, ифтарлык кылсын деп ушул нерсени жөнөткөн мусулман бир туугандарыбыздын дагы жүрөктөрүндө кандай ниеттери, максаттары болсо, ошол ниет максаттарына жеткизсин. Бул ишке ортомчу болуп аткан бу Акмалыдын ажекебиз, о кишинин уулу Хажы Акбар Хажы укабыз. Анан кала берсе, таксырым ону эми айтып коюң деди. İslam Talim Borboru деген биздин бир ислами борборубуз бар. Ушул ортомчу болуп, şu nerseni oşol jaktan tartıp gelip sizlerge jetkizishke hareket kılıp atабыз да. Биздердин дагы акыбызга Кудай кааласа дуа кылып коесуздар. Аллахым шул эхсан кылгандардын да эхсандарын даргайында кабыл кылгын. Кудай Таала өмүрлөрүнө, рызкыларына береке бергин, дартына шифа бергин. Аллах Таала бардык жакшы ниет максаттарына жеткизгин. Шул келген эжекелерибиз, келген бир туугандарыбыздын дагы Кудай Таала тутуп аткан орозолорун кабыл кылгын. Аллах Таала кылып аткан дуаларын, ибадаттарын İhlas menen kılıp atkан ibadattарын özüň dargayında kabul kılgın. Elibizge, jurtubuzga tınçılık, amançılık bergin. Allah Taala şul mamleketibizdi tüz bagyt menen, şul elge jurtka bir jakşı zaman bolsun da hareket kılıp atkan jetekçilerimiz, padişalarыбыз Sadır Nurgojoyevич, Kamçыбек Taşиев, dagın başka şu jerde turup elge jurtka hizmet kılıp atkandar dagın Kuday Taala kılıp atkan işlerinde bereke bergin. Amin. Allahu ekber. Ramazan 1443 الهجري مشروع توزيع السلع الغذائية الرمضانية تحت إشراف صالح المزياد. إن شاء الله كل أصحاب السلات واقف على سلتها هنا إن شاء الله. Bizge kıyıp kışıp şunçalık alıştı Arabiya'dan gelgen adamlarga ömür versin, densoluk versin, jakşılık gündörün nasip kılsın. Kudanın kudreti menen barыбызга uşu daim jakşılık gündör nasip kılsın. Bizge bergen uşu jönötkön emelerine biz Allah razı olsun. Özübüz de razыбыз, Kudaga şükür. Şunu daim jakşı gündörgө nasip etip, Tutkan orazolaryňyz kabul bolsun. Bala çakaňar menen esnaman boluşuňardy, densoluňar çyň bolsun. Bergenge Kuday da bersin. İşleriňler iyilik bolsun. Amin. Esnaman boluşuňardy Allahdan suranabız. Tutkan orazaňar kabul bolsun, Allahdan suranabız. Özlerdin kabarıňar bar. Jakynda ele bir un kymbattap ketip, may kymbattap ketip bala bolmady. Oşol wagtda bul işgana Bakyt Törebaýevdiň işganasy maydı özünün çıkan bazında arzan kılıp sattırdı. Allah razı olsun. Undu arzan kılıp sattırdı. Köp adamlar gelip şerden un ap ketişti, may ap ketişti. Bayağı bazarda bağ kötörlük etmesin deyip özünün bazında sattırdı. Allah razı olsun. Anam bu yerde hizmet kılıp atkan işçiler var. Hazır oşo Bakyt Törebaýevçe karaştı neler baldar bir yerde karap duruşat vardı.
Uşuların akızına da dua kılıp koyulu. Şul işkene kadar Huday Teala bareke versin. Amin. Baktakandağın işlerini Allah Teala iyilik versin. Elge yurtka, dinimizge köp jakşılıklarında hizmet kılıp ötüp bundan keyinki jaşozunda dağın Huday Teala şol elge yurtka hizmet kılıp ötüp nasip kılsın. İşlerine iyilik versin. Amin. Allahu ekber. Hani şimdi başlıyor.